Жакын отур, жакын. Качпай, эмне мандыраш болуп атасың? Койбойсуң. Баш аяга да кой. Салам жолдоп кет, эркин микрофон сизде. Баарына салам. Тааныгандарга, тааныбагандарга. Арашан айылында съемкаларыбыз болуп атат. Биздин Көкбөрү линиябыздагы башкы каармандын образын Кыргызстанда эң белгилүү улакчылардын бири Сейитбек өзү жаратып атат. Сейитбек негизи буга чейин мындай игровой ролдо мындай образ жаратып көрдүң беле же биринчи жолу болуп атабы? Жаратып көргөн эмесмин, биринчи жолу болот. Кандай оорчулуктар бар экен негизи эле баягы игровой фильмдин эмнеси кыйынчылык жаратып атат сен үчүн? Бул жерден эми көп нерсени жатташ керек экен. Ар кандай кыйынчылыктар көп экен, аябай. Мисалы баягы тартып эле беркиндей документальный фильмдерде токтотуп коюп, анан кайра эле улап кете бересиң го, берде жок, токтот, баардыгы өзүнүн орду менен болуш керек экен. Чай айтканда чайды уйду көп сүйлөбөйт экенсиң да. Кыялыңда бар беле ушул бир мындай көркөм тасмада бир образ жаратсам? Кыял бар болчу, бир кино синема чөбөрүлдү деген. Кудайга шүгүр чыгып атабыз, тартылып атабыз. Өзүң купулуңа толуп атабы образың, мисалы жаратып аткан ролуң мындай же болсо баягы блин могул жерин мындай кылып ойноп койсом болмок деген ойлор жаралбай элеби? Өзүм ойлогондой эле болуп атат, бирок кичине анча-мынча жерден жасалма сүйлөп атпайбы? Ошол эле болуп атат да. Бирок тартылып бүткөндөн кийин кээ бирки жерлерин ойлосом, бирок башкача айтып койсоң деле болчу да экен, бирок блин айта албайт экенсиң да ал жерлерденчи. Камера келгенде баарын унутуп коесуң. Потеря болуп. Эми баягы кичине бутуң кокустап анан баягы эме болот атпайбы? Кичине ат мингенге ыңгайсызыраак болуп, мине албай калганда моменттер болот атат да анан. Ушул жагында мисалы ошо талаага келип мондай эмеде оорчулук жаралбай элеби? Кыйналган жоксуңбу? Ден соолугуң баягы ооруп калып, эметкенден. Жок, бул жерде аябай деле кыйынчылык болгон жок, бир гана ошо ат минмегеним эле болбосо. Бирок мындай айтып туруп, ошо булар кылып атканда өзүм ошол жерде болгум келет да. Наоборот, өзүм аттын үстүнө минип алып көрсөтүп, мындай кыласыңар, тигиндей кыласыңар депчи. Бияка кайрыйсыңар, тике тартасыңар. Же казанга келип чайгандарын өзүм көрсөткүм келет да. Бирок азыр эми тилекке каршы кичине бул да убактылуу нерсе, эми өтүп кетет буюрса. Кандай ойлойт элең негизи ушундай биздин өлкөбүздө ушундай бир көркөм тасмалардын жаралып турушу бир өсүп келаткан муунга бир жакшы жагынан таасир калтырат деген ой барбы? Ооба, эң мыктуу сон болот эми. Мында биз азыр тартылып атабыз, өзүбүзгө билинбей эле да. Бу жерде аралашып, кандай болуп аткан, бирок ушул тасма жарыкка чыккандан кийин уже көп жаңы өсүп келаткан, кызыгып аткандарга стимул болот го деп ойлойм. Буюрса дагы да көптөгөн ийгиликтер жаралат го деп аркасынан. Ынтымак командасында мисалы 6 жылдай оюн көрсөттүң. Саразөн командасында ойноп атасың. Ага чейин да бир нече клубтарда ойногонсуң. Анан мына дүйнөлүк аренадагы ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 3-өнө тең катыштың да. Казакстанга барып эксподо ойнодуң. Спорт чеберин толтурдуңбу же болсо эл аралык даражада спорт чеберин бериштиби? Кандай болуп атат ушул жагын айтсаң? Кыскача айтканда, Кыргызстан курамасында 5 жыл ойноп келдик. Ушу кандай десем, баягы бул эми эл аралык да международный мастер спорта берилишкен негизи бизгечи. Ушулардын сүрөттөрүбүз тети качан бир берет деген азыр деле ала элекпиз да андай наамдарды. Эмне экенин билбейм, эми ага да өзүбүз чуркаш керекпи же өзүбүз аракет кылыш керекпизби билбейм. Кандай ошондой мастер спорттан ар жак бер жакталар дагы эле ала элекпиз. Кичине сыймыктанам, бирок анысы жок деле Кудайга шүгүр. Эл тааныйт, эл билет. Же билбейм бул кандай, же өтө жакындарына эле берилеби,
түшүнбөй Бизге айтып берчи, мынакей бизди тартып атасың канчадан бери. Бизде эмне кыйынчылыктар болуп атат мындай. Эми биз камера артында иштебейбиз, камера аркасында силер иштейсиңер. Кандай кыйынчылыктар бизде болот? Биз эмне кыла албайт экенбиз, эмнеге жетишпейт экенбиз? Эми кыскасы ошо биздин кыйынчылыктарды айтып берчи. Сиздердин кыйынчылыктар эме? Негизи алар атайын ошого даярданган да, пластикасы же сүйлөгөн речь боюнча бир текст жаттап алар ошого мисалы ылайыктап тартасың. Бирок чынына келгенде спорт болот бою? Оор жанр. Анан бунда чыныгы спортсмендер өз аткарбаса баягы чындап чындыкка жашоого окшошпой калат да. Алар келип мисалы сиздерде болуп булак тарта албайт же ат мине албашы мүмкүн. Сиздердики ошол ат минип өзүңүздөр чыныгы жашооңуздарды өзүңүздөрдүн ролду ойноп атасыздар. Бир эле кыйынчылыгы ошол баягы кандай сезип атасыздар билбейм, аны сыртка билдирбей айтасыздар да болгончу. Жок, ошо биз эмнелерди так аткара албайт экенбиз, эмне кыла албайт экенбиз, кемчилигибиз эмнеде экен? Сүйлөшкөн кызың барбы? Сүйлөшкөн кызың жөнүндө бир нерсе айтып койбойсуң, салам жолдоп, мынакей карачы кандай бир керемет жерде отурабыз, тиягыбыз кыш, биягыбыз жаз, тиягы жай дегендей. Сүйлөшкөн кызым деле жок. Негизи Жакшы көргөнүң барбы иши? жигит болуп сүйлөшүп деле көргөн эмесмин. Эми мындай эме болот. Жакшы көрүп алуу. Сезимдер барбы иши кылып? Бар, көп эле кыз. Киного түшкөн кандай болот экен негизи эле? Сен үчүн эмнелер кыйынчылыктар болуп атат? Киного түшкөн оор экен. Камераны көргөндө силе албай калат экенсиң. Сөздөрүн жатта албай эле. Ошо киного биринчи жолу түшүп атам. Кээде курсак ачка. Анда да кыйнап тартып беришет экен. Девушкаларга салам айтып койсуң. Кайсы девушкаларыма айтайын? Көп да. Көп айтты, общий деле. Мен Аттарын атабай элеби? айт ушундай жерде. Айтпай эле койнуйм. Көкбөрүчү болгон жакшы экен же боксер болгонбу? Көкбөрүчү болгон жакшы экен. Эмне бокска 5 жылдан бери барып атасың? Башында бокс жагып аткан. Анан ат мингенден кийин эле булак тарткан жакты. Эмне бокс? Кыялдары бар болчу ошондой. Кандай? Сейитбек байке менен чогуу отуруп киного түшүп дегенде. Анан